بسم الله الرحمن الرحيم Намазыңды коштошуп жаткан кишинин намазындай кылып оку. Бул дүйнөдө чоочун адамдай же жолоочудай жүр. Эгер кеч кирсе, таңды күтпө. Таң атса, кеч кирүүсүн күтпө. Убактыңды Аллахка такыбачылык менен өткөр. Жашооңду такыбачылык жана пайдалуу амалдар менен өткөр. Намаз, орозо, илим алуу, Куран окуу деген сыяктуу амалдар менен. Башка бирөөлөрдүн кемчилигинен мурун өзүңдүн кемчилигиңди изде. Ошол үчүн мусулмандардын бардыгы өзгөчө илим алып жүргөндөрү Аллахка такыба болушсун. Кандай гана амал болбосун, ичкиби же сырткыбы, түнкүбү же күндүзгүбү, бардыгын Аллахтан коркуу менен аткаруу керек. Эгер сен тынчтыкка жетүүнү кааласаң, Аллахтын ыраазычылыгына жетүүнү кааласаң, Куран жана сүннөткө таянган туура шарият илимин алууну кааласаң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, сен кайсыл жерде болбо Аллахтан корк. Эгер сен бир сөз сүйлөгүң келсе, ушул хадисти эсте. Эгер сен бир нерсе айтайын десең, ушул хадисти эсте. Эгер колуңду бир жака сунгуң келсе, ушул хадисти эсте. Эгер буттарың менен бир жака кадам таштагың келсе, ушул хадисти эсте. Эгер бирөөнү айыптагың келсе, же аны коргоп мактагың келсе, ушул хадисти эсте. Эгер чынында эле илим талап кылуучу болгуң келсе, сен андай эмессиңби? Ушул хадисти дайыма эстеп жүр.